Тарбияда танапиш жок программасында. Саламатсыздарбы кадырман карабыз жана Марал радиосунун угармандары, ошондой эле 24 телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн кайрадан эле сиздер менен Тарбияда танапис жок программасынын алкагында жолугуп жатабыз. Бүгүн биз этнопедагогиканын негизинде окуучуларды тарбиялоо деген темада кеп кылмакчыбыз. Эгерде темабызга кошулууну кааласаңыздар 0312 68 06 06 0709 68 06 06 номерлери кызмат кылууда. Бүгүн бизде конокто Жумабаева Гүлайым эжекебиз, Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкери, жана ошондой эле Абдыраева Кундуз эжекебиз, Чүй областык билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси бизде конокто. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Саламатсыздарбы. Эң эле алгач суроону узатып баштайын. Андай болсо, этнопедагогика дегенде эле биз эмнени элестетишибиз керек көз алдыбызга? Этнопедагогика дегенде биз улуттук маданияттын, улуттук баалуулуктардын негиздеринде баягы ата-бабаларыбыздан келген тарбия системасын элестетишибиз керек да, ошо кыскача. Эми сөз мага келди окшойт. Биз Кыргыз билим берүү академиясынын базасында 2021 жылдан баштап 2030 жылга чейин мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоонун концепциясын иштеп чыктык. Бул концепция бекитилди. Бул концепциянын негизинде бул талкууланды. Кыргыз Республикасындагы баардык жогорку окуу жайдын окутуучулар, профессор, доктор окутуучу эмелердин талкуусуна коюлуп, жактырылып бекитилди. Анын негизинде тарбия иштеринин программасы иштелип чыкты. Эми биз бүгүнкү темабыз жана окуучуларды этнопедагогиканын негизинде тарбиялоо деген тема боюнча сүйлөгөнгө келип отурабыз. Эмне үчүн бул керек? Эмне үчүн буга өзгөчө көңүл бөлдүк? Анткени бул концепцияда адамзат, жалпы адамзаттык баалуулуктардын негизинде тарбиялаш керектигин биз таанбайбыз. Муну тарбиялап келгенбиз. Анан улуттук баалуулуктарга кайрылып калганыбыз кокустук эмес. Анткени деген эгерде биз жалпы адамзаттык баалуулуктардын негизинде тарбиялап калган болсок, улут катары жок болуп кетүү коркунучу бар экен. Бул интеграция, глобализация, ассимиляция деген нерселер бул майда улуттардын жок болуп кетишине алып бара турган нерселер экен. А улут катары сакталып калыш үчүн бул улуттук тилибиз, улуттук маданиятыбыз, улуттук этнопедагогикабыз жана динди түшүнүшүбүз керек, муну унутпашыбыз керек экен. Ошондуктан бул тексиз, уруусуз, улутсуз тарбия деген сөз да. Ата-бабаларын тегин билип, мурдагы тарбия маданиятын билип, салт санааларын билип, маданиятын билип чоңойгон жаман эмес да. Мына ошого көңүл бөлүү. Эми бул 72 жылдан бери өткөн кылымдан, 72 жылдан бери келаткан актуалдуу маселелер болуп эсептелинет. БКМШ мамлекетиндеги өлкөлөрдүн баары эле ошо этнопедагогикага кайрылып атышат. Өзбекстандагы өзүнүн баягы КМШдан тарагандан баштап советтик идеология жол жараксыз деп таанылды. Эми эмне кылабыз? Кандай маданияттын негизинде тарбиялайбыз балдарды? Баардык ошо өлкөлөрдүн, мурдагы КМШ курамына кирген өлкөлөрдүн баары өздөрүнүн маданиятын кайрадан изучать этип атышат, изилдеп атышат. Кайрадан калыбына келтиребиз деп ошонун үстүндө эмгектенип атышат. Мына бизде ошол негизинде тарбиянын иштеринин программасын түзгөндө ошого басым жасалды, аябай көп басым жасалды. И программанын негизинде класстык тарбия сааттарынын иштелмелери иштелип чыкты. 11 класска жетип калдык. Эми Кудай буйруса муну дагы беребиз. Ошондуктан бул азыр ушунчалык адаптик рухий кризиске келдик деп айтып атабыз го. Балдар суицид көбөйүп кетти. Балдардын арасында бейбаштык көбөйүп атат, мектеп окуучуларынын кылмыштуулугу көбөйүп кетти деп атабыз. Бул маселелер деги эле окуучулардын арасында дагы мугалимдердин да көйгөйлөрү аябай көбөйүп кетти деп атабыз. Эмне үчүн көбөйүп кетти? Анткени биз улам бир батышты туурап жүрүптүрбүз, улам чыгышты туурап жүрүптүрбүз. Көп элдин башын айландырганга чейин жеткирип коюптурбуз. Батыштын маданиятындагы тарбияларды да көрдүк. Бул кандай экен? Чыгыш маданиятындагы тарбияны дагы карадык. Бул кандай экен? Анан кийин баардыгын нары анализдеп, бери анализдеп көрүп, анан жок.
бул биздин элибиздин менталитетине туура келбеген тарбия экен. Биздин өзүбүздүн этнопедагогикабызда жакшы нерселер толтура көп эле экен. Ошол этнопедагогикага кайрадан кайрылсак деп ошого басым жасаганды туура көрүп атабыз. Бирок жана 50 на 50% жалпы адамзаттык баалуулукка карап анан ал эми калган жарым эмесин болсо 50%-ын этнопедагогиканын негизинде тарбиялаган туура эле экен деген бирок жыйынтык. мугалимдер деле, ата энелер деле айылда болобу, шаарда болобу, баардыгы өздөрүнүн балдарын чет жерде окуп келүүсүн каалайт да. Эми эгерде ошол мугалимдер, ата энелер чет жерде окуп келишин каалап атат, бул жагынан билим ала берсин. Чет дүйнө жүзүндөгү билимдердин баардыгын биз жакшы деп тааныйбыз. Билим эч кимге зыяндуу нерсе эмес, билим керектүү нерсе, пайдалуу нерсе. Бирок улут катары сакталып калыш үчүн бул өзүбүздүн маданиятыбыз, тилибиз, өзүбүздүн тарбиялык системабыз, анан кийин жанагы биз эмеден айткан улуттук кийимдерибиз, улуттук каада салтыбыз, тамак ашыбыз, жана башка маданиятыбыз баардыгы керектүү нерселер экен. Бүгүнкү күндө этнопедагогиканын негизинде окуучуларды тарбиялоонун акыбалына кандай баа берет элеңиз, Кунус эже? Абдан жакшы суроо. Мынакей азыр Гүлайым эже айтып кетти, бул этнопедагогика канчалык деңгээлде, балдарды тарбиялоодо канчалык деңгээлде ролу кандай экенин. Мен учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Мына бүгүнкү күндө баардыгыбыз аламдашуу заманында баардыгыбыз үчүн окуучуларды тарбиялоо, окутуу процесси менен тарбиялоо процесси экөө бирдей жүргөн процесс. Бирок ошонун ичинде тарбиялоо оорчулук алып баратат. Мына баардыгыбызга белгилүү болгондой, азыркы эң глобалдуу, эң баягы актуалдуу маселе болуп келаткан бул балдардын тарбиясы болуп кетет. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болуп атат, азыр суицид көп, өзүн өзү кыюу. Кылмыштуулук балдар, өспүрүмдөр арасында өтө көп. Ал нерсенин баардыгы тең. Мен айтпайм жалаң эле ошо этнопедагогика менен байланышкан нерсе деп. Бирок азыр Гүлайым эже айтып өткөндөй, ошол биздин тарбиялык жаатта этнопедагогиканы киргизген, эгер ушуну калыптандырып, ошонун программасын иштеп чыгып, баягы апробациядан өткөрүп, окуу процессине киргизсе, бул деле жакшы жагын, жакшы жыйынтыгын бермек деп ойлойм. Анткени буга чейин биздин этнопедагогикада мына балдардын руханий жактан өсүшү, азыр балдардын кээ бир мындай сурамжылоо жүргүзүп, жөн эле мындай мектептерден бир окуучуну сурасаң, Чыңгыз Айтматов ким десең, азыр Чыңгыз Айтматов ким экенин билбеген окуучулар көп. Бирөө айтат сүрөтчү дейт, бирөө айтат да бир башка кесиптеги адамды. Ошон үчүн этнопедагогиканын бүгүнкү күндө тарбиясы абдан жакшы болот эле. Эмне дегенде этнопедагогика деген бул Гүлайым эже менин оюмча үй бүлөдөн кеткен нерсе, туурабы? Анткени адеп ахлактын эң биринчи этнопедагогиканын нерсеси жана ата бабалардан калган макалдар, ата бабалардан калган ар кандай уламыштар. Ошону баардыгы тең өзгөчө мынакей биздин эң баягы биздин эң эле бир баалуулугубуздун эң бир күзгүсү болгон бул Манас эпосунда канчалаган тарбиянын мааниси жатат. Ошол нерсени мындай ачып, кандайдыр бир мындай көбүрөөк класстан тышкаркы сааттарга көбүрөөк киргизсек жакшы болот эле. Анан бул окутуу процессинде бизде жанагындай ачык сабактар өтөт. Анан жанагы маданий иш-чаралар, массалык иш-чаралар болгондо сөзсүз түрдө биз ошол учурда көбүрөөк басым жасайбыз. Бул этнопедагогикага, этностук иш-чараларга көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Мисалы, ошол эле учурда улуттук оюндарды көрсөтөбүзбү, же болбосо макал лакап айтышуу көрсөтөбүзбү, же улуттук оюндарды көрсөтөбүзбү. Ошол нерселер бир эле убакта болуп калып атат да, ошол маанилүү иш-чаралар болгон убакта. Мен айтат элем ушуну тарбиялык жаатта, мына бизде тарбия жаатында программасында бар, бизде толеранттуулук деген, толеранттуу тарбиялык деген бар, үй бүлөлүк тарбия деген бар. Ошол нерсени, ошол программаларга ушуну киргизсек жакшы болот эле. Анткени бүгүнкү күндө биздин балдарды мындай бир жактуу тарбиялоо өтө кыйынга учурап келатат. Муну биз тана албайбыз, бул жалпы коомчулукка белгилүү. Ошондуктан мен этнопедагогиканы толугу менен колдоого аракет кылат элем. Анткени мынакей Гүлайым эже сизге белгилүү болгондой, буга чейин жанагы ошол эле убакта жана дин менен байланышкан дагы бир жааты бар да. Мисалы, биздин этнопедагогиканын негизги түпкү маңызы бул келип дин менен байланышканда бир жактар бар да. Биз сиздер менен жана дин маданиятын деген сабакты мектептерге киргизип, пилоттук
жаатта камтоо боюнча, бул мектептерге киргизүү боюнча биз атайын семинар өткөнбүз. Ал семинарда болгонбуз, сиз да болгонсуз анда. Ал жерде баягы азыркыча айтканда баягы динге фанатизм менен кирип кетүү эмес. Ал жерде исламдын негизги принциптери да, исламдын негизги принциптеринде негизи эч качан мындай жаман болсун же болбосо эме болсун деген сөз жок. Бардык эле диндер жакшы нерсеге тарбиялайт, бирок негизги принциптерин үйрөтсөк, бул ошол этнопедагогика, дин жааты экөө бирдей айкалышып, анан чогуу ушуну баягы мектеп программасына киргизгенге эгер макул болгондой болсо, атайын бир типтүү программа иштелип чыкканда абдан жакшы болмок да. Бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоо жаатында мынакей илгери энелер мектеби деген болот эле. Гүлайым же билесиз. Аталар мектеби деген болот эле. Эненин мектебинен чыккан бала, эненин тарбиясынан чыккан бала албетте баягы уядан эмнени көрсө бала ошону алат дейт. Ошол сыяктуу эненин мектеби сөзсүз түрдө бул келип этнопедагогиканын маңызы, түпкүлүгү ошого барып такалып атат. Бүгүнкү күндө эн аталардын жоопкерчилиги кандайдыр бир мындай кийинки планга чыгып калып атат да. Мектепке жүктөлүп калып атат. Көбүнчөсү эмне? Ата-эне, мисалы азыркы учурда ата-эне туруп айтат, көбүнчөсү мына эртеден кечке үйдө эмес, бул дагы баягы экономикалык кырдаалды дагы эске алабыз сөзсүз түрдө. Ата-эне эми баягы балдарын багайын деп эртеден кечке заман ушундай болуп атат. Заманга жараша эн аталар дагы баягы толугу менен туура тарбия бергенге убактысы. Бирок кандайдыр бир убакытта баягы кыргыздын макал лакаптарын илгери кыз 40 үйдөн тыюу туурабы Гүлайым же? Андан сырткары эме кыз адеби кымбат деп ар бир эмелер боюнча илгерки жана тарыхты байланыштырып, уламыштарды айтып, ар кандай ошонун ичинде хикаяларды айтып туруп, ошо этнопедагогика менен тарбиялап келген илгерки эме тарбиянын эмеси баягы жүргүзүү, ошол кездеги процесси бул этнопедагогика экен да. Мен ушундай түшүнөм. Бул аксакалдардын, улуу муундагы адамдардын турмуштук тажрыйбасы. Бул муундагылардын билими, ошолордун философиясы, ошолордун тарбиялык системасы этнопедагогика. Эми ошолор мына кыргызда деген мындай сөз бар эмеспи? Атанын сөзү акылдын көзү. Биз азыр атанын сөзү акылдын көзү эмес эле, акылды атадан издебей интернеттен издеп калышпадыбы балдарыбыз? Анан эне сүтү бой өстүрөт, эне сөзү ой өстүрөт. Бул макалдардын баардыгын карасаңар, бул турмуштук тажрыйбанын негизинде келип чыккан нерселер. Биз аларды жээрип ушуга эмеге чейин жетпедикпи? Андан эмне пайда таап атабыз? Мына үй бүлөлөрдүн ажырашуусу 50%га жетип баратат. Эмне үчүн булар жетип баратат 50%га? Үй бүлөнү сактап калуу Кыргызда өтө, бул жагынан кыргыздар маданияттуу калк болгон экен. Мурдагы муундагыларда мындай деген болчу эмес. Азыр болсо эмне үчүн ушул үй бүлөнү сактап кала албай атабыз? Анткени деген бир тараптуу тарбияга басым жасап жибериптирбиз дагы, экинчи этнопедагогиканы унутуп коюптурбуз. Бул кызга 40 үйдөн тыюу аркылуу кызды башка үй бүлөгө бүлө болуш үчүн тарбиялашкан мурдагы кыргыздар. Азыр ага басым жасабай калдык дагы, мына Кундуз эмнени айтып атат. Ошого басым жасоо аркылуу бул кызды гүлдөй кылып туруп назик экендигин билип, бирок ошол эле учурда анын тарбиясына жеңелери да, байкелери да, тайкеси да, чоң атасы, чоң апасы баары биргелешип, керек болсо кошунасы дагы тиги туура эмес сөзгө, туура эмес кылык жоорукка эметип кеткен болсо, 40 үйдөн тыюу айтылып отуруп, барган жериңде бизди жаманатты кыла көрбө, барган жерде бизди башыбызды жерге салдыра көрбө деп отуруп, мына ушундай тарбия жүргүзүлүп, кызды таптаганда, ошол тарбиянын жетишсиздигинин натыйжасында мына азыр результат ушуга жетип калыптырбыз. Баланы да таптаган, уулду да таптаган. Ал тарбияда сен ата болуу милдетиң бар, сен өмүрлүк жар болуу милдетиң бар, ата мекенди коргоо милдетиң бар, сен элиңе, жериңе кызмат кылуу милдетиң бар. Жана башка уулдун башка милдеттерин түшүндүрүп, кыздын болсо эне болуу милдети, бирөөнүн өмүрлүк жар болуу милдети, башка үй бүлөнүн жакшы бүлөсү болуу милдети, жеңе болуу жана башка баардык функцияларды түшүндүрүү менен үй бүлөлүк тарбияда ушунун баары жеткиликтүү жакшынакай кылып кулагына куюп, сен барган жериңе суудай сиңгин, таштай каткын деп түшүндүрүлгөн. Анан ошентип отуруп,
келин болочу кызды уже турмушка даярдап бышырып, анан кийин таптап, анан кийин уядан акырын мынакей эме тиричилигин кылып кет деп акырын учуруп. Анан окуучуларга ачык сабак окуудан мектептен тышкары сабактарды да киргизип ошолду окутса болмок деп айтып өттүңүз, кошумча сабак кылып. Анан бүгүнкү күндө айтып келесиз, ансыз дагы мектеп окуучулары көп предмет окуйт, азайтыш керек деген дагы сөздөр келип чыгат. Анан дагы кошуунун кандай зарылчылыгы бар? Жок, бул нерсеге мен мындай токтолот элем да. Туура айтып атасыз, туура суроо бердиңиз. Бул коомчулуктагы ата энелердин көбүнчө баягы көйгөйлүү маселеси деп мен толук айта алам. Анткени бүгүнкү күндө жана предметтик жүктөмдөр өтө көп болуп кеткен, программанын оордугу да бар да, оорчулугу дагы бар. Анан жана кошумча деп атпайбызбы, бизде атайын класстык сааттар бар да. Мисалы тарбиялык класстык сааттар деген бар. Мен айтайын деген тарбиялык класстык сааттарга, мисалы тарыхты деле, мисалы Кыргызстандын тарыхын карасаңыз деле, ошол жердеги Кыргызстандын тарыхындагы инсандардын басып өткөн жолу бул этнопедагогика менен байланышкан. Мен айта алат элем, мисалы тарбиялык иштерде жана ачык сабактарды тарбиялык сааттарда өтүп аткандачы, ошондо ошол этнопедагогиканын мен айтпайм башынан аягына чейин этнопедагогика деп, бирок кандайдыр бир ошол баягы программага киргизилсе жакшы болот эле. Мисалы баары бир деле биздин класстык сааттардын программасында бар кыз адеби кымбат, кызды үйдө кыл жатпайт деген темадагы баягы талкуулуу атайын сабактар бар, туурабы? Ал жерде анын алкагында мисалы ачык сабактар өтүлөт, же болбосо ата энелердин катышуусу менен өтүлөт. Ар кандай ушул өкүлдөрдүн катышуусу менен биз дагы эле семинарларды баймай өтүп келатабыз. Бул нерсенин мен ойлойм, эгер баягы мен айтайын дегеним, эгер бир типтүү программа катары биздин билим берүү жана элим министрлиги жана Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан ушул толук апробациядан өтүп, кандайдыр бир типтүү программа катары, мындай жеңилдетилген программа катары келсе жакшы болот эле. Анткени себеби мен айтайын дегеним, мисалы эже айтып атпайбы, Гүлайым эже, бизде ар кандай жанагы НПОлор деп коебуз, батыштын жана педагогикасы менен бейөкмөт уюмдар. Ошо бейөкмөт уюмдардын ар кандай семинарлары өткөрүлөт бизде, ар кандай окутуулар өткөрүлөт. Бирок аны мен эч качан жаман деп айтпайм, анында абдан жакшы жактары бар. Бирок ошону биз баягы азыркы баягы заман башка, азыр коомчулуктун көз карашы башка, азыр баягы өспүрүм жалпы эле коомчулук азыр интернетке абдан ушундай бир катуу берилген заман болуп келатат. Ошондуктан мен ойлойт элем, ушул көбүнчөсү ошол нерселерди кандайдыр бир ошо биздин этнопедагогика менен байланыштырса жакшы болот эле деген эже. Анткени жанагы уклон менен деп коебуз, орусча айтканда, баланын шыгына жараша деген. Мен бир чети мындай сиз айткан сөзгө кошулат элем, анткени баланын шыгына жараша предметтин баягы керектүү гана бала ошону окуй алган предмет болсо, эгер окутулса, мен ага да макул элем. Анткени тандоо окуу, тандоо окутуу. Мисалы бир эле бала биздин баягы илгерки союз учурундагы эмелерди карасаңыз, физиканы, математиканы, химияны, астрономияны, бирок бала ошол нерсенин баардыгын тең бир эле убакта сиңирип алуу бул өтө кыйын бала үчүн. Бул нерсеге да мен кошулуп кетем да. Бирок баары бир деле баланын руханий дүйнөсү сөзсүз түрдө бай болуш керек, сөзсүз түрдөчү. Мунун эң биринчи өзөгү, эң биринчи муну буга багыт берүүчү бул албетте ата эне. Албетте ата эне үйдө мына дасторкондо отурабызбы, чогуу Кыргыздын баягы этникалык мурдагы тарыхта деле айтылганда, ата эне балдардын дасторкондо отуруп, балдарына сөзсүз түрдө тарбия баягы эме катарында айткан сөз, акыл насаат. Ошол нерсе баягы бала ошону иш жүзүндө кылбаса дагы, бирок бала ошону кандайдыр бир деңгээлде кулагына сиңирип калат да. Ошол сиңирип калган нерсени баары бир бала бир өзүнүн бир убагында ошол нерсени пайдаланат экен. Анткени бул нерсени мына өзүбүздүн практикабызда, өзүбүздүн көп баягы жеке көз карашыбыздан сырткары баягы болуп жаткан окуялардан улам баягы айгинелей алам да. Ошондуктан мен ойлойт элем, дагы эле ошо Манас эпосундагы эң мыкты, мисалы ошол кездеги канкенин образдары. Мына Кыргыздын эмне деген чыгармалары бар эже. Чыңгыз Айтматовдун мынакей эрте келген турналар, ошол кездеги жана патриоттуулукка тарбиялоо, бул да эме мына биздин этнопедагогикага жатат. Ошол кезде кичинекей балдар, 6-7 класстын балдары, Султанмуратты алыңызчы, ошол кезде кичинекей. Азыркы балдар менен ошол балдардын деңгээлин салыштырып болбойт. Ата энелердин ошол кездеги берген тарбиясы
мынакей атаңар согушка кетти, элдин жүгүн көтөрчү силерсиңер деген бул эненин мектеби, көрдүңүзбү? Ошол кездеги энелердин мектеби. Ошол нерсенин баардыгын тең мындай бир айкалыштырып, балдарга көбүрөөк ошо мындай багыт берсек, ошол тарапта абдан жакшы бир жыйынтыгын берет болуш керек деген үмүттөмүн да мен. Азыркы жаштарды тескерисинче билимдүү, көп нерсени билет деп айтып атышпайбы? Мен агады туура эле Гүлайым эже билет. Бирок тарбиядан аксап атпайбы? Бирок тарбия жаатында аксап келатат да. Билимдүү балдар абдан көп. Мисалы дүйнөлүк олимпиадаларда алып келатат, мисалы орундарды. Бизде мынакей окутуу процессинде, мынакей мектеп процессинде азыр олимпиадалар бар эже, билесиз. Райондук, республикалык, андан кийин уже эл аралык олимпиадаларда эң мыкты деген балдар бар. Бизде азыр балдар баягы эме деп айтканда, баягы бир сөз менен, жалпак тил менен айтканда өтө зээндүү балдар, зирек балдар көп. Ал жерден эч кандай таануу жок. Бирок ошон менен мен бул этнопедагогиканы козгогон себебибиз ошонун ичинде тарбия жаатында ошо көбүрөөк айкалыштырсак болмок деген сөздү айткым келип атат. Этнопедагогика деген предметти школго киргизип аткан жерибиз жок. Бул тарых сабагында, адабиятта, адеп сабагында, класстык тарбия сааттарында, класстан тышкаркы иштерде, ушул сыяктуу эмелер бар да. Ошол жерлерде кенен пайдалануу жөнүндө сөз болуп атат. Биз атайы этнопедагогика деген дисциплинада киргизген жерибиз жок. Эмеге? Ал этнопедагогиканы алар окушат, бирок этнопедагогика кайрылуунун зарылчылыгы бар. Анткени деген мен бир нерсе айтып берейинчи. 19-эле кылымда Кыпчак деген улут бар болгон. Булар 19-кылымга чейин бар болгон. Булар мурда чоң эле улут болуп таанылган, эсептелген. Биз кыргыз менен Кыпчак башка тышкы душмандардан ошол биримдикте коргонуп, жанаша жашап келген калктарбыз. Муну кийин мезгилде азыр Кыпчак деген улут мамлекеттүүлүгү да жок, улут уруулар бар азыр. Алар сиңип кетти казактардын арасына, өзбектердин арасына, кыргыздын. Бизде да бар кыпчактар. Башка тетиги Венгрияга чейин, алыска чейин тарап кетишти. Эмне үчүн булар тарап кетип калышты? Жалаң эле карындын, курсактын камын ойлоп, жакшы жашооган жердин баарын издеп, ошентип жашап кеткен улуттардын тагдыры ушундай болуп калат экен. А этнопедагогика эмне үчүн керек? Тил, мамлекеттүүлүктүн уңгулу улуту кыргыздарда бу жерде. Мамлекеттүүлүктү сактап калыш үчүн улут сакталып калыш керек. Улут сакталып калыш үчүн анын тили сакталышы керек, маданияты сакталыш керек, өзүнүн билим берүү системасы бар болуш керек. Анан жанагы биз айтып аткан өзүнүн бир ишеними бар болуш керек экен. Андан бул педагогика деген бул мындай да илим да алчы. Илимдер математика, физика, химия, педагогика, медицина, жана башка ушу сыяктуу илимдер дүйнөлүк эле болуп таанылат. А этнопедагогикалардын бар болушунун керек, эмне үчүн керек? Ал булактар. Булактардын баары бир океан, педагогика чоң океан. Ошол чоң океанга ошол майда көп булактардан эмелер агып кирип, айытып, эметип турушу керек да. Ошондо барып туруп педагогика, дүйнөлүк педагогика, а то бизде мурда педагогикабыз кандай эле? Советский педагогика, буржуазиялык педагогика, өзүбүздүн идеологиябызга негизделген педагогика. Андай деген илим андай болбошу керек. Ал жалпы адамзаттык илимдердин баары ушундай болушу керек. Азыр мынакей бүт дүйнө жүзүндөгү педагогдор мындай деген ишенимге келишти. Биздин мурдагы эмебизде көп кемчиликтер кетирилген экен. Мурдагы методологиябызда кемчилиги бар экен деген азыр мойнубузга алып атабыз. Мурда жараң марксисттик философияга негизделген, лениндик философия негизделип жашап тарбиялап эметкен болсок, азыр экзистенциалдык, неотомистик, аналитик, позитивисттик, жана башка бихевиористик, жана башка философияларга негизделген баардык дүйнө жүзүндөгү философиялардын биз чанбайлы, танбайлы, алардын да тапканы бар, билгени бар. Ошолордун баары ушул педагогикага өзүнүн салымын кошушу керек. Жана дүйнөлүдөгү салттуу диндер бар. Ошолордун да диалогун унутпайлы. Ошондо барып биздин педагогикабыз чыныгы нагыз педагогика болот деп мына эми азыр айтып атабыз.
ошондо гана барып биз чыныгы адам тарбиялай алабыз деген ишенимге келдик. Мына мисалы өткөн эле кылымдагы тарбиябыздын ичинде адептик тарбия, рухий тарбия, эмгектик тарбия, эстетикалык жана башка тарбиялар бар. Бирок имандык тарбия деген жок болчу да. Мына азыр ошол имандык тарбия бул өзүбүздүн этнопедагогикабызда бар экен. Мурда сен жаман болбо, тескери жолго баспа, өзүмчүл болбо, ач көз болбо жана башка деген терс сапаттарга барба деген эмелерибиз бар болчу. А биздин өзүбүздүн этнопедагогикабызда муну бир эле нафси тарбиясы деп койчу. Жөнөкөй эле бир баарын чогулта турган өзүбүздүн этнопедагогикабызда бир жакшы нерсе болгон экен. Ошол жакшы нерсени биз жээрип эле эмнеге келдик? Ал нафси бул соргок болбо, уйкучу болбо, дүнүйөкор болбо, эмнеге акчага тойбос болбо жана башка сыяктуу терс сапаттардын баарынан арыл деген сөз. Нафсиңди тый, биздин педагогибиз, биз кыргыздарда деле, орустарда деле бул бар. Бирок жалпы ошону объединять эте турган түшүнүк мындай нафси тарбиясы деген жалпы педагогикабызда жок болчу. Ошол бизде бар экен тарбиябыздачы. Демек, эгерде биздин тарбиябызда ал бар болгон болсо, мурдадан бери, кылымдардан бери келатканбыз. Биз эмне үчүн аны пайдалансак болбойт? Пайдалансак болот. Эми мындан эмне пайда табабыз? Ошол жагын карагалачы. Аны жээригинен эмне зыян, кандай зыяндарга келдик? Коррупция барбы? Трайбализм барбы? Акчанын артынан кууп кеткен барбы? Дүнүйөкорлук барбы? Ачкөздүк барбы? Кылмышкерлик барбы? Мындан эмне пайда таптык? Эчтеке пайда тапкан жокпуз. Биздин өзүбүздүн маданиятыбыздагы жакшы нерселерди жандандырып кетүүдөн биз зыян табуучулардан болбойбуз, пайда табуучулардан болобуз. Бул жерде ата энелердин жоопкерчилиги көбүрөөк окшойт, себеби ар бир эле ата эне баласынын кыйын болуусун каалайт жана билимдүү болуусун каалайт дагы. Бала бакча жашына келгенде эле орус тилдүү бала бакчага берет. Туура айтасыз. Мен ошол боюнча бир айтып Орус кетейин тилдүү мектепке 11 жыл окуйт, андан кийин жогорку окуу жайларыбыздын 90% орус тилинде. Туура айтасыз. Гүлайымжан, мен ошол жерге бир кайрылып кетсем, абдан жакшы суроо бердиңиз. Баягы өтө актуалдуу деп айтсам болот. Азыр биз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдында эми мамлекеттик тилде өнүктүрүү сектору бар. Азыр башчысы Ибраимова Гүлнара эже менен биз ушул жаатында абдан эми олуттуу иштерди алып барганга мындай аракет кылып көп иштерди жасап келатабыз. Мен ушу акыркы кездерде ушу Чүй облусу боюнча, Чүй облусунун билим берүү мекемелеринде, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде өзгөчө кээ бир ушундай бир ата энелердин кайрылуусу түшүп атат. Эмне үчүн кыргыз тайпаларын ачканга мүмкүн эмес депчи. Биз өзүбүздүн балдарыбызды кыргыз тайпаларына берели десек, кыргыз тайпаларынын жетишсиздиги боюнча көбүрөөк ушундай өздөрүнүн даттануулары мындай жазышкан экен. Ошол боюнча биз изилдеп көрсөк, сиз туура айтасыз, ата энелер азыркы кезде ушул батыштын педагогикасына көбүрөөк угуп кеткени. Өзгөчө мисалы азыр сөзсүз түрдө балдардын баягы мониторинг жүргүзүп окутуу процессинде карап көрсөңүз, көбүнчөсү билим берүү жаатында ата энелер көбүнчөсү орус мектепке берсекпи деп ойлошот да. Албетте бул ааламдашуу заманына керек. Бирок ошол эле учурда кыргыз тилиндеги, кыргыз тилдүү класстарды ачуу, же болбосо кыргыз тилдүү тайпаларды ачуу дагы бул чоң бир көйгөйдү жаратат деп айта алам. Анткени себеби биз райондук жана билим берүү бөлүмдөрү менен иш алып барабыз да. Ошондо биз сурайбыз, эмне үчүн бүгүнкү күндөгү ошол токтомдун, мисалы 512 токтомдун ишке ашышы канчалык деңгээлде суралынып атат. Ошол кыргыз тайпалары эмне үчүн ачылбай атат десең, азыр биз ачалы деп атабыз дейт. Бирок ата энелердин ушундай баягы көбүрөөк сурамжылоосун жүргүзсөк, ошолго баягы класс комплект деп коебуз. Ошол класс толуш керек да, мисалы тайпа толуш керек, кыргыз тайпасы. Ошого толбой калып атат дейт балдар. Ошондуктан биз балдар толбой калган үчүн кыргыз класстарын ачууга кээде мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат дейт. Бул көрдүңүзбү эмнени алып барып атат? Бул орус тилдүүгө тескерисинче орус тилдүү мектептерге, орус тилдүү баягы мектепке чейинки билим берүү бала бакчаларда азыр батпайт. Группаларда бардыгы тең ашыгы менен алынган, баягы орусча айтканда переполненный деп коебуз. Ошон толуп ашып атат да. Анан
бул нерсе менен ушул менин айтайын дегеним ушул этнопедагогика менен айкалыштырган жакшы болот экен. Анткени биз ушул жаатта жанагы тажрыйбалар жана табылгалар деген республикалык бир жакшы бир өбөлгө бир семинарды алып барганбыз онлайн эмесинде, баягы форматында. Аябай жакшы жыйынтыктарды берди да, мен ошондо ушу Чүй облусу боюнча биз атайын бала бакчалар арасында этнопедагогиканы алып чыктык эже. Ошол этнопедагогиканы алып чыкканда ушу биздин баягы негизи бала бакчалар үчүн кыргыз тилинде атайын типтөө программа баягы атайын бир иштетилип чыккан эмес. Бир структура жок, а бирок ошол жанагы кыргыздын жана балалык, наристе деген программалар менен окуй беришет. Бирок ошол жерде биздин Панфилов районунда ошо бала бакчалар менен даярдаштыр. Ар бир ушунчалык педагогдордун чыгармачылыгына мен ушундай таң бердим. Калпакчаларды жасап чыгышыптыр. Калпакчалар менен интеграцияланган сабактарда, ал жерде математика менен байланыштырылган, ал жерде эстетикалык сабак менен байланыштырылган, ал жерде кыргыз тил сабагы, орус тил сабагы, ошонун баары менен байланыштырып, мисалы даже уктап турганда бала жанагы түшкү баягы сон деп коет го орусча айтканда. Бала бир түшкү уйкуда турган малда ошондо комуздун күсү менен ойготот экен. Балдардычы. Бул этнофольклордун бир эмесин баягы көтөрүп чыгып болот да. Кыргыздын бул этнофольклордагы абдан чоң, аябай маанилүү баягы масштабтуу нерсе да, маданияты. Анан ошол калпакчалар менен ар бирин ошо жанагы панолорду коюп, ошол калпакчалар менен санап чыгышат экен да. Анан ар бири ошо бала жанагы калпакчаларда мисалы математикалык изилдөөлөрдө карасаңыз, калпакчаларды ордуна коюп, жана тамгаларды ордуна коюп жазуу түрүндө бардык нерселерде ошол этнопедагогиканы колдонушуптур да. Ал жерде жанагы эмелер менен чыгурчактарды жасап туруп, ошо чыгурчактардын чачтарын санап көрдүңүзбү? Анан ошол эле учурда жанагы дин менен байланыштырган бир нерсени айткым келет. Мен мынакей азыркы учурда биз үчүн өтө чоң глобалдуу, актуалдуу маселе болуп турган кыздар, өспүрүмдөр арасында хиджаб кийүү, мектепке хиджаб кийүү маселеси чоң көтөрүлүп атпайбы азыр? Албетте кысым болбош керек. Азыркы учурда, азыркы окутуу талабында негизи кысым жок андай. Бирок мен айтайын дегеним, этнопедагогиканы эмне үчүн колдоп аткан себебим биздин илгерки маданият тарыхыбызды карасаңыз, Гүлайымжы, ошол кезде баягы ар бир кыздын өзүнүн курагына жараша кийими болгон. Апалардын элечеги, бул баягы дин жаатына карап келсек, бул апалардын кийими да бир өзүнчө баягы дин тарабында айтып келгенде бул өзүнчө сүннөт кийим экен. Мисалы секелектер өз убагында жакшынакай тебете кийип, бешик көкүл өрүп дайыма эме алып жүрүшкөн. Келиндер болсо апапакай жоолук, узун апакай көйнөк. Мынакей көрдүңүзбү, бул нерсенин бардыгы тең этнопедагогика менен диндин байланышы абдан чоң экен да. Мен айтат элем, балким эгер ушул типтүү болуп кандайдыр бир эгер ушул нерсени баягы этнопедагогиканы орноштурса, бир чети жакшы деле болмок болот. Илгерки мынакей биздин ошол Октябрь революциясына чейинки баягы жаңы окутуу, баягы сабатсыздыкты жаңы жоюу убагында карасаңыз, секелектер дайыма ошо кыргыздын балдары, мына мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында деле карасаңыз, өспүрүм балдар, мисалы эле Нургазыны алалы. Жакшынакай кыргыздын чепкени, апакай калпагы, бул кыргыздын маданиятынан илгерки келаткан өспүрүм курактагы кичинекей башталгыч класстагы балдар. Башталгыч класстагы кыздардын кээ бир илгерки бир документалдык фильмдерди карасаңыз, ошол жерде кыздар, секелек кыздар жакшынакай тебетей менен узун көйнөк, апакай кара чыптамасы менен. Бул эле бир кандайдыр бир өзүнчө бир сулуулук. Анан бир чети биздин бир кыргыздын чыныгы мындай маданиятынын бир жүзүн мындай көрсөткөн бир этникалык бир өзүнчө бир этно көрүнүш экен деп ойлойм да. Азыр ошо узун кийчү экен деп айтып өтпөдүңүзбү? Мурдагы биздин ата бабабыздын тарыхынан бүгүнкү күндө башка улуттун салты, бул кийим дегендер кайдан алып атат анда? Бул сөздү кайдан алып айтып атышат? Хиджаб кийгендерди. Башка улуттун маданиятынан Же алар кандай тарыхты көргүсү келбейби же түшүнгүсү келбейби? Эми мындай да, биз Советтер Союзунда 73 жыл жашап калдык да, анан кийин ошол мезгилдеги бизге программа Советтер Союз Москвадан таң уланчу эмес беле. Ошол таң уланган эмени биз кыргызча которуп эле анан кийин сабап ошол стандартыбыз, программабыз деле, китептерибиз деле которулуп келип эле ошо менен иштечү эмес белек. Бул сырттан таң уланган нерсе болуп калган да. Анан биз ошол мезгилдерде деле этнопедагогикага маани берген эмеспиз. Азыр болсо ал
железный занавес деп коебуз да, тиги темир көшөгө деп. Ошону ачкандан кийин биз батышты да көрөлү, чыгышты да көрөлү деп баарын көрүү менен көп нерсеге уттуруп жиберген жактарыбыз да бар, үйрөнгөн жактарыбыз да бар. Ошо сиздерден сурайынчы, таңууланган деп атпайсызбы? Ошолор таңуулап жаткан учурда кандай кабыл алыштуу болду экен? Таңуулап жатканда биз бир мамлекет болчубуз да. Биз ага каршы күрөшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз да жок болчу да. Бирок каалаган эмес. Каалаган эмеспиз. Бирок эмне кыласың, баш ийбеске айла жок болчу да ал убакта. Ошондой саясат, ошондой идеология, ошол мамлекеттин ичинде нерсе болчу. Азыр болсо биз өзүнчө мамлекет болдук. Өзүбүздү дүйнө таанымы башка өзгөрдү. Ушунча 30 жылдын ичинен бери адамдардын мировоззрениясы өзгөрүп кетпеди. Көз караштары, ынанымдары өзгөрдү. Биз баягы кыргыздар эмеспиз уже. Биздин уже өзүбүздүн позициябыз бар да уже. Өзүбүздүн, ошон үчүн бизге этнопедагогика зарыл болуп калды да. Анан жана кыргыздар айтып атпайбы, балдарын орустарга берип атабыз деп. Анткени деген орустардын эмесинде фактически жана физика, математика жана башка предметтер боюнча показательде көрсөткүчтөрү жакшы болуп атат да. Мыкты деңгээлде. Ошол кызыктырып атат. Бул эмне китептерден көз каранды? Бул китептен да көз каранды, усулдук иштелмелерден да көз каранды, мугалимдин чеберчилигинен да көз каранды. Бул дидактикалык материалдардын иштелип чыгышынан бул жерде көп маселе бар. Көпчүлүгү мугалимдерден. Анткени мугалим чебер болсо, кыргыз баласынын бизде көп да фактылар. Евразиядан, мисалы, математикадан жогорку математика боюнча 3-орунга ээлеген кыргыз балдар чыккан. Бизде андай фактылар көп. Москвадан 61 школдун балдары 1-орунду ээлеген мындай кыргыз балдары. Кыргыз балдарынын шыгы аябай жакшы. Анан бул эми биз өзүбүзчө изденүү менен келатабыз. Эми бул этнопедагогикага маани берип, ушуга басым жасап, ушуга программага киргизип, концепцияга ошону эме айтып атканыбыздын жөн жерден эмес. Анткени деген биз уже буну да көрдүк, тигини да көрдүк, дүйнө таанымыбыз өзгөрдү. Эми биз моорекиндей жол менен кетели. Бул поворотный событие деп кыргызча айтса болот. Бурулуш, кыргыз маданиятындагы, кыргыз билим берүүдөгү бурулуш өзүнчө. Анткени деген кыргыз улуту сакталып, кыргыз калк өзү маданияттуу, рухи бай, мурдагы дүйнө таанымы башкача. Пейлиң апалардын мындай сөздөрү бар эле да. Балам, пейлиңен ажырадың дегенче адам болуудан калдың. Илгерки сөздөрү да. Эмне үчүн пейлден ажырагандан кийин адам болуудан калдың? Мунун мааниси өтө терең нерсе экен да көрсөчү. А биз муну этнопедагогикабызда жакшынакай кылып апалар түшүндүрүп койчу экен. Муну пейлдин ушунчалык маанилүүлүгүн биздин этнопедагогибыз жакшы түшүндүрөт экен. Ал эмеде жок да, жалпы эмеде. Кээ бир сөздөр жок орустардын педагогикасында, мисалы, арам, адал. Жакшы жаман алакта бар. Что такое хорошо, что такое плохо. Же болбосо ак, кара, туура эмес, мындай деген нерселер бар. А бизде адал, арам деген түшүнүк бар. Анан бизде ыймандык тарбияда ата энени сыйлабаган баланын биз ыймансыз бала деп коебуз, Анан кийин бизде адептүү балдарыбыз тарбияланып эле атат, адептүү эле жакшынакай. Бирок чоңойгондон кийин домприз карылардын үйүнө калып барып туруп эле жакшынакай эле өткөрүп коюп алышпайбы? Ырайым жок, кайрымдуулук жок, кайдыгерлик бар, ыйман жок. Көрдүңөрбү? Мисалы, кичинекей балага, ыйлап аткан балага кыргыз деги үйрүлүп түшө калып эле кокуй айланып кетейин. Эмне болду, тура кой. Кыргыз өзү түпкүлүнүгүнөн эме ырайымдуу калк, рухий дүйнөсү бай калк, мындай буурукер калк, тынч жашаганды жакшы көргөн калк, тынчтыкты сүйгөн калк. Бул орустар менен, башка эмелер менен салыштырмалуу, алардын өз маданияты бар, өздөрүнүн жакшы сапаттары толтура. Аларды биз жамандаган жерибиз жок, бирок өзүбүздүн маданиятыбыздагы жакшы нерсени алып чыгып, ошону пайдаланып, педагогикабызда эметели деген пикирди эле сүйлөп атабыз. Биз бирөөлөрдү сынайын деген эмебиз жок. Кыргыздын өзүнүн түпкүлүгүндөгү жакшы нерселери көп экендигин айт. Мисалы, адамды аңга салган 6 А бар деп илгери эле айтылчу экен. Арак, апийим, арам жол менен табылган акча, атакка умтулуп, аңды дөңдү карабай, башкалардын убал соогуга карабай,
атак умтулуп кетүү жана башка ушул алтааны илгери эле айтып берип коюшкан экен. Илгери эле кыргыздар мына икаялар менен жакшынакай кылып түшүндүргөн. Минтип насаат айтып, тиги эме кылып, басым жасап, анын нервин бузуп дегендей мындай жок. Акырын кичинекей икая менен эле көп нерсени түшүндүрүп койгон мындай методдору бар экен да. Ошол методдорду биз пайдалансак эң эле жакшы да. ыйлап аткан баланы дагы тарбия менен соороткондо айтып Тарбия өтпөдүңүзбү? менен. Ошол бүгүнкү күндө ыйлап аткан баланы сооротуунун эң оңой жолу бар. Телефонду бере салсаң дароо басып калат. Анан телегөрүүчүбүздөн бир суроо келген экен. Ар бир китептин мазмунуна камтылса жакшы болмок, этнопедагогика деген нерсе дейт. Мен өзүмдүн баламдын китебин окуп көрө турган болсом, балам эмес мен түшүнбөй калам, себеби кыргыз тарыхы орус тилинен которулуп жазылган Эже сыяктуу. мезге ушул суроо абдан жакшы суроо бериптир ушул ата эне. Эже мезге ушул эфирге келердин алдында ушул суроо менен кайрылдым сизге. Мындай бир туура айтып атат, кээ бир китептердин которулуп келиши бул илимий тил менен которулуп калган да. Көп китептердин мисалы тарыхтын азыркы жанагы жаңы басылмаларды карап көрсөңүз бул илимий тил менен которулуп калган да. Ал мугалимдер өзү араң түшүнөт дагы. Ал эми азыркы балдардын деңгээлинде мисалы өтө жалпак тил менен, же болбосо кыргызча айтканда жөнөкөйлөтүп айтылганда жалпак тил менен которулуп берилген болсо ошол жакшы болмок да. Анан ошо биздин мисалы тарых, ошол эле тарых сабагы, ошол эле адеп сабагында мисалы этнопедагогика деп азыр биз козгоп аткан жок дегенде 1-2 критерийин макал катары деле ошону киргизип койсо, ошону балдар мындай өздөрүнө сиңимдүү кылып алат эле. Анан менин айтайын дегеним, ошо ата энелер чындыгында даже ата энелер өзүбүз түшүнбөй калабыз деген нерсеге мен толук кошулам. Анткени ошо кээ бир акыркы чыккан китептердин кээ бирөөнү мындай өзүңүз бир багы илимий кызматкер катары бир көз салып көрсөңүз, ошол жерде чындыгында мындай балдарга, ата энеге мындай азыркы дагы бир жолу айтып кетем. Балдардын азыркы деңгээлине жараша өтө жөнөкөйлөтүлгөн жалпак тил менен которулган болсо абдан жакшы болмок да. Анан этнопедагогиканы киргизсе, бул мына көрдүңүзбү, ата энелердин азыркы талабы деле ошол. Анткени мынакей кыргыздын маданиятын азыр кичинекей бала бакчадан баштап окуучулар азыр тетиги эмне деген конкурстарда, кароо сынактарда, эл аралык кароо сынактарда кыргыздын атын таанытып келатат. Бул нерсе абдан бир чети биз үчүн кубанычтуу, жакшы нерсе. Анткени биздин ошол этнопедагогиканы байланыштырып туруп кыргыздын атагын алыска чыгарып келаткан өспүрүмдөр көп, өзгөчө биздин окуучу жааттарында. Сиз айткандай ошол эле мисалы кыргыздын канча бир балдары мынакей эл аралык олимпиадаларда алып келип атпайбы? Бул кыргыз деген калк бар экенин көрсөтүп атат да. Мына мисалы мурда советтик идеология деп атпадык го, биз ошол менен жашап, бул багыт менен өнүктүк. Эми анын деле жакшы жактары болгон, эми анча-мынча кемчилиги болгон үчүн бузулду да, тарады да. Андан кийин глобализация саясаты келип калбадыбы? Глобализация саясаты келгенден кийин ошол эле окумуштуулар, эми ошол эле кыргыздын балдары да ошол эле. Анан кийин алар глобализация саясатын, демек бул жака багыт алыш керек экен деди да, мына берекиндей китептер жаралып кетти. Ошол эмнеден жаралып кетти? Анткени биз мурдагы советтик саясаттан кийинки саясатыбыз мындай болот турбайбы? Багыт дүйнөлүк маданиятка карайт турбайбызбы деп багыт алдык. Анын дагы жакшы жактары, жаман жактары эки тараптуу болуп атпайбы? Анан биз жок, биз этнопедагогика деп муну тарбияда өзгөчө басым жасап атканыбыз ушул жерде туруп атпайбы? Бул жөнөкөй эле тил менен. Анткени кыргыздын өзүнүн менталитети, ата бабасы түшүнгөн, энелери түшүнгөн тил, баардыгы алар үчүн жакын, өздөрүнүн близко к душе деген орусча сөз бар го. Ошондой нерсе бул. Ошондуктан буяка кайрылуу керектигин биз жанатан бери какшап ата энелерге түшүндүрүүгө аракет кылдык да. Эми биздин милдетибиз ушул болчу. Ата энелерге жок, биз тететиги батышты туурабай эле коелу. Биз тетиякты чыгышты деле туурабай эле коелу. Биз өзүбүз калк катары өзүбүздүн маданиятыбыз болгон, түпкү тарыхыбыз бар. Биз илгертеден бери келаткан билим берүү системабыз болгон. Эми биз мурда айтчу эле го, тиги Советтер Союзу мезгилинде кыргыздардын өзүнүн письменности болгон эмес, жазуу маданияты болгон эмес деп. Рун жазуу башкалардын маданиятында билим берүү жок десек да, кыргыздар рун жазуусу менен билим берилген
караханиттердин доорунда кадимкидей өнүккөн шумдук чоң держава болгон экендигин унутуп атпайбызбы биз? Анан кийин Советтер Союзу мезгилинде ушундай айтылды деп эле биз башка жака окуп кетип атабыз. Ошол маданиятыбыздын илгерки түбүнөн келаткан жакшы нерселери столтур экендигин таап, ошону изилдеп, казып, ошолорду өздөштүрүп, анан балдарга түшүндүрүп эметкен болчу болсок, биз көп нерсени унутуп кетебиз. Эң жакшы. Бүгүнкү күндө толук кандуу ой жүгүртө алган жаштар менен улуу муундун билинер билинбес же болбосо ачык эле бир тиреши байкалат, туурабы? Бар. Кимиси маанилүүрөөк? Албетте жаштар, келечек жаштарда да. Демек бүгүнкү күндөгү жаштар мындай туура эле кетип бараткандайбы? Кандай баа бересиз? Биздин эмедечи сиз моорикиндей маселени койдуңуз да, орустарда проблема родителей и детей деген маселе бар да. Ушундай көйгөйлөр бар алардыкы. Ал эми бизден эле могу өзүбүздөн эле үй бүлөбүз да, орус класста окуп чыккан эмебизде бир туугандар бар, кыргыз класстарда окуп чыккан бир туугандар барбыз да. Кыргыздарда проблема родителей и детей деген болгон эмес. Кыргыздарда атасы менен энесинин айткан сөзү балага мыйзам сыяктуу болчу да. Бул атаң ыраазы болбой балага Кудай ыраазы болбойт деп түшүндүрүп койчу. Апаң ыраазы болбой Кудай ыраазы болбойт деп түшүндүрүп койчу. Конок ыраазы болбой Кудай ыраазы болбойт деген түшүнүк бар болчу. Кошунаң ыраазы болбой Кудай ыраазы болбойт деген түшүнүк бар болчу. Мына ушул аркылуу эле бул адамдын ыраазычылыгы бул чоң маанилүү маселе экендигин балага кичинекейинден эле түшүндүрүлгөн. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Кичинекей кезиңде эле сен бата алып баштагын, а кийин ошол бата сенин тагдырыңдын келечектин бактылуу болушуна ошонун ролу өтө чоң экендигин түшүндүрүп койгон. Азыр мына эмнеге келдик? Автобуска түшүп келатсак, кийинки Карпинкабы деп сурап койсом, бир жаш баладан, ооба Карпинка дейт. Кийинки аялдама Карпинкабы деп сурап койсом, эже 20 сомуңуз барбы деп сурап атат. Ооба деп айткандыгы үчүн Американын тарбиясын үйрөтө койдук батыраак элечи балдарга. Ал ошол ооба деген сөз үчүн 20 сом алышы керек уже. Кичинекей бала. Кичинекей эле бала окучу. Ана мен балага айттым: "Ай балам, сен жаман жүрүүнү баштаптырсың. Бул ар бир ушул сөзүң үчүн 20 сом эметип өндүрүп жашаган болсоң, келечегиң жакшы кандай болот? Кой алтыным, андай болбойт. Бизде андай деген жок. Биз ар бир эмени жөн эле колубуздан келген туура багытты айтып эле беребиз. Колубуздан келген жакшылықты жасап эле эмесиз кете беребиз. Жакшынакай сөзү угушубуз керек. Бата угушубуз керек, рахмат угушубуз керек. Биз ошондой калк болчубуз. Ошондой калк болуп жашап келгенбиз. Бизде көп эле ким айтып калат, эме сепкенде жана буудай сепкенде, бул кушка, бул тиги кошунага, бул мусапырга, бул жолоочуга, бул башкага жана анан кийин бул жана башка толтура, эң акырында сага, ага, буга, анан кийин барып мага. Кыргызда бар го. Элге берсин жакшылыкты, эл ишинде мага берсин жакшылыкты. Демек өзүнөн дагы өзгөнү өйдө койгон, Биздин убактыбыз чектелип аягына чыгып баратат. Сиздерге 30 секундтан эркин микрофон сатайын. Кимсе жесизден баштайлы. Сиздердин учурдан пайдаланып, сиздердин телевидение, сиздердин жамаатка абдан чоң рахмат айтып кетет элем. Анткени көп көйгөйлүү учурда болуп жаткан коомчулуктун абдан көп көйгөйлүү проблемаларын алып чыгасыздар. Өзгөчө ушу түз эфирлерде, дебаттарда ушундай ар түрдүү структурадагы ушул өкүлчүлүктөрдү алып келип ушунчалык бир элдин алдына чыгарып, ушундай бир жакшы маселени козгогонуңуздарга мен чоң рахмат айтып кетем. Учурдан пайдаланып, билим берүү жаатында азыркы мынакей биз козгоп аткан этнопедагогиканын маңызы, маанилүүлүгү дагы эле ушул билим берүү жаатына дагы эле иштеп, мындан ары көбүрөөк багы таасирдүү багы процесс катары киргизгенге биз аракет кылабыз. Мен ойлойм, ушул кыргыздын мынакей азыркы өсүп келаткан муунга өзгөчө ата энелерге мен айтып кетет элем, ушул үйдөгү энелер мектебин, аталар мектебин күчөтсөк абдан жакшы болот эле. Ата эненин жоопкерчилигин биринчи орунга койсок жакшы болот эле. Анткени мынакей бүгүнкү күндө өзгөчө мени өтө өкүндүргөн нерсе ушул акыркы кездерде балдардын ушу көп өздөрүнүн өзү жанын кыюусу өзгөчө абдан мындай жүрөктү өйгөн нерсе болуп келатат. Анткени мунун багы мектеп тараптан, билим
билим берүү тараптан биз абдан жакшы мыкты канчалык нерселерди өтсөк дагы бул өтө аябай мыкты жыйынтык берет деп берип келатат деп айтуудан алысмын. Ошондуктан мен ойлойм ушул ааламдаштыруу заманында этнопедагогика болобу, баттыш педагогикасынын баардыгын тең бириктирип баягы баарын интеграциялап туруп, мен ойлойм ушул жакшы жыйынтыкка жетебиз. Буюрса өсүп келе жаткан муун өзүнүн тарыхын эч качан унутпайт, баалуулугун унутпайт деген ойдомун. Жанагы энелер мектеби деген сөз жакшы айтылып кетпедиби? Биз ушул программабызда да, концепциябызда да ушуну жаздык. Эркек баланы ата болуу, атууз болуу, жаран болуу. Андан тышкары ата мекенди элдин астында жоопкерчилигин коргоо, ушул сыяктуу баардык ролдордо тарбиялоо боюнча кыздарды болсо жанагындай эне болуу, өмүрлүк жар болуу, бирөөнүн сүйүктүү бүлөсү болуу жана башка ушул сыяктуу баардык ролдордо тарбиялоо. Анан кийин Европа континентинин баягы кайра жаралуу доорунда эмнеден башталган экен? Эне мектебин жогору эметишкенде, Коменскийдин эне мектеби. Анан ошол эне мектеби аркылуу булар кайра жаралуу доорун эметишкен болчу да, жашап өтүштү да. Эми биз дагы ушул эне мектебине кайрадан басым жасап атабыз. Мына бир эле практикада бар экен, түштүк тарапта Гапур Мадаминов деген эне мектебин жандандыруу аркылуу Баткенден бир топ ийгиликтерге жеткен экен. Биз ошол тажрыйбаны жайылтууну сөз кылып атабыз. Ошол энел биздин кыргыз маданиятында энелер тарбиялаган көбүнчө балдарды. Ошого кайрылып атканыбыздын да жок кокустук эмес. Энелерди кайра тарбияга тартайлы деген пикир менен. Эми энелерибизди Кудай аталарыбызга күч кубат берсин, класс жетекчилерибизге, мугалимдерибизге Кудай чыдамдуулук берсин, сабыр берсин. Буларга дагы мындайча айтканда ден соолук берсин. Мына бирки кыйын ковиддин мезгили болуп аткан мезгилде асманыбыз ачык болсун, ден соолуктары чың болсун, ийгиликтери көп болсун. Этнопедагогикасы кайрадан жандандырып кеткенге бизге Кудай таалам жардам берсин. Ушуну менен баарыңыздарга чоң рахмат айтмакчымын. Көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Көрүшкөнчө кайрадан чакыруубузду кабыл алып келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Жумабаева Гүлайым эжекебиз, Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкери, жана Абдыраева Кундуз эжекебиз, Чүй областтык билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси болду. Кыргыз билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешип ишке ашып жаткан долбоорунун алкагындагы Тарбияда танапис жок программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Марс Моитов болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Тарбия маселесинен күнгөй жана эскейи. Биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз? Мунун баары ар шейшемби Тарбияда танапис жок программасында. Бишкегим